Present continuous tense. Мектеп плюс каналы саламатсыздарбы? Бүгүн present continuous tense темасын карап чыгабыз. Present continuous узартылган учурчак биз сүйлөп жаткан учурда же болбосо азыркы учурда болуп аткан кыймыл-аракетти сүрөттөө үчүн колдонулат. Тереңирээк түшүнүү үчүн мисалдарды карап көрөлүк. I'm reading now. Азыр мен окуп атам. Сүйлөмдүн маанисине көңүл буралык. Демек азыр биз сүйлөп жаткан убакта мен окуп атам. Кыймыл-аракет биз сүйлөп жаткан убакта болуп атат. Бүтө элек. She is teaching English at school. Ал мектепте англис тилинен сабак берип атат. Эми сүйлөмдүн маанисине көңүл буралык. Бул кыймыл-аракет түздөн түз биз сүйлөп аткан убакта болгон жок. Бирок бул кайсыл бир убакта башталды. Азыр биз сүйлөп жаткан учурда бул кыймыл-аракет бүтө элек дагы эле англис тилинен сабак берип атат мектепте. Демек биз сүйлөп аткан учурда бул чындык. Эмне үчүн present continuous колдонулду? Эмне үчүн биз ал сабак берет деп айткан жокпуз дагы, ал сабак берип атат дедик. Себеби бул кыймыл-аракет убактылуу деп ишенебиз. Бул өзүбүздүн оюбузда бул кыймыл-аракет убактылуу деп ойлоп атабыз. Демек бул сүйлөмдө present continuous убактылуу кыймыл-аракетти билдириш үчүн колдонулду. The climate is getting warmer. Климат жылып баратат. Демек кайсыл бир убакта климат жылый баштады. Азыркы биз сүйлөп жаткан учурда бул кыймыл-аракет бүтө элек. Демек күндөн күнгө климат жылуу болуп келатат. Качан токтойт билбейбиз. Демек бул жакта present continuous прогрессивдүү же болбосо тынымсыз өзгөрүү процессти көрсөтүү үчүн колдонулду. I'm going to Spain next month. Кийинки айда Испанияга барганы жатам. Демек бул план, келер чакта боло турган кыймыл-аракет. Демек present continuous кайсыл убакта колдонобуз? Азыркы учурда болуп аткан же болбосо биз сүйлөп атканда болуп аткан бүтө элек процесстерди же кыймыл-аракеттерди сүрөттөө үчүн же болбосо убактылуу бүтө элек кыймыл-аракетти сүрөттөө үчүн туруктуу өзгөрүү жөнүндө айтып атсак, же болбосо келечекке болгон пландарыбызды айтып атсак, анда present continuous tense колдонулат. Жогоруда мисалдар менен present continuous кайсыл убакта колдонулат карап чыктык. Эми сүйлөмдөр кандай түзүлөт, структурасын карап чыгалык. Present continuous to be этишинин жардамы менен ошондой эле этиштин алгачкы формасына ing бөлүкчөсүн кошуу менен түзүлөт. Белгилүү болгондой эле to be этиши учурчакта am, is, are деп 3 форманы алышы мүмкүн. To be этишинин жакталышын кайталап чыгыш үчүн жогоруда көрсөтүлгөн ссылка аркылуу видеону да бир жолу көрүп чыксаңыздар болот. Ал эми этиштин ing формасын алыш үчүн этиштин алгачкы формасына, башкача айтканда infinitive формасына ing деген бөлүкчөнү кошобуз. Мисалы speak, сүйлөө, speaking. Sleep, уктоо, sleeping. Эң биринчи жай сүйлөмдү карап чыгалык. Жай сүйлөмдө сүйлөмдүн ээси болуш керек, subject. Сүйлөмдүн ээсинен кийин to be этиши коюлат. Андан соң негизги этиш ing бөлүкчөсү менен колдонулат. Мисалы I am working. Демек бул сүйлөмдө I бул сүйлөмдүн ээси. To be этиши am формасын алды. Эмне үчүн? Себеби I бул биринчи жак жекеликтөр. Ошол себептен to be этиши am деген форманы алдык. Андан кийин негизги этиш work. Ага ing деген
бөлүкчөнү коштук. I am working. Жай сүйлөмгө дагы бир мисал карайлык. We are working. Биз иштеп атабыз. Сүйлөмдүн ээси we, андан кийин to be этиши колдонулду. Эмне үчүн to be этиши are формасында колдонулду? Себеби we биринчи жак көптүктүр. Биринчи жак көптүктүрдө to be этиши are деп өзгөрөт. Андан соң негизги этишке ing бөлүкчөсүн кошуп колдондук. Башкача айтканда, этиштин алгачкы формасына ing деген бөлүкчө кошулду. Видеону паузага коюп, төмөнкү сүйлөмдөрдү бир сыйра окуп чыгыңыз. Бул жай сүйлөмдөр узартылган учурчакта сүйлөмдүн жак боюнча өзгөрүлүшүн көрсөтүп турат. Present continuous'та терс сүйлөмдү түзүү үчүн жөн гана not, жок деген сөздү to be этишинен кийин колдонобуз. Мисалы, I am not working. Мен иштеп аткан жокмун. Демек, сүйлөмдүн ээси, андан кийин to be этишинен кийин сөзсүз түрдө not колдонобуз, жок. Андан кийин адаттагыдай эле этишке, негизги этишке ing деген бөлүкчөнү кошуп колдонобуз. Жок деген сөз not. Сөзсүз түрдө to be менен этиштин, негизги этиштин ортосунда турушу керек. Дагы бир мисал, you are not working. Сен иштеп аткан жоксуң. Сүйлөмдүн ээси, to be этиши, андан кийин not, жок деген бөлүкчө, андан кийин этиш ing формасында. Бул таблицада жай сүйлөмдөр, андан кийин терс сүйлөмдөр. Видеону паузага коюп, салыштырып көрүңүздөр. Present continuous чагында суроолуу сүйлөм түзүү абдан оңой. Жөн гана сүйлөмдүн ээси to be этиши менен орун алмашып калат. Мисалы, is he working? Ал иштеп атабы? Бул сүйлөмдө to be этиши сүйлөмдүн башына туруп калды. Бул to be этиши. Андан соң сүйлөмдүн ээси he, ал. Андан кийин негизги этиш ing формасында келди. Демек, бул жакта жөнөкөй сүйлөм, жай сүйлөмдөр жана бул жакта суроолуу сүйлөмдөр. Өз алдыңызча бир сыйра салыштырып чыгыңыз. Мисалы, I am working. Мен иштеп атам. Жай сүйлөм. Am I working? Мен иштеп атамбы? Бул суроолуу сүйлөм. Жөн гана to be этиши сүйлөмдүн башында колдонулду. Present continuous чагында сүйлөм түзүүдө төмөндөгү сөздөрдү колдонсоңор болот. At the moment, учурда. At present, азыркы учурда. Currently, учурда. Just, жаңы эле. Still, дагы эле. Англис тилинде present continuous чагында, же болбосо узартылган учурчакта колдонулбай турган туруктуу этиш сөздөр бар. Ал жөнүндө кийинки сабакта кененирээк токтойбуз. Сиздер менен Мектеп Плюс каналы болду. Каналга жазыл элек болсоңуз жазылууну унутпаңыз. Кийинки сабакта көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.